Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары, акыркы кырдаалга байланыштуу муктаждык болбосо, көчөгө чыкпооңуздарды эскертебиз. Шаардагы азык-түлүк саткан базарлардан башка баардык базарлар, соода жайлары иштебейт. Андыктан жагдайды туура түшүнүп кабыл алыңыздар. Балдарыңыздарды ээн эркин кое бербеңиздер. Сиздерди урматтоо менен Жалал Абад шаардык мэриясы. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары, акыркы кырдаалга байланыштуу муктаждык болбосо, көчөгө чыкпооңуздарды эскертебиз. Шаардагы азык-түлүк саткан базарлардан башка баардык базарлар, соода жайлары иштебейт. Андыктан жагдайды туура түшүнүп кабыл алыңыздар. Балдарыңыздарды ээн эркин кое бербеңиздер. Сиздерди урматтоо менен Жалал Абад шаардык мэриясы. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары, акыркы кырдаалга байланыштуу муктаждык болбосо, көчөгө чыкпооңуздарды эскертебиз. Шаардагы азык-түлүк саткан базарлардан башка баардык базарлар, соода жайлары иштебейт. Урматтуу Жалал Абад областынын тургундары, мына дагы 4 адам, 5 адамдан сырткары дагы 4 адам кошулду. Азыр уже лаборатория уже немесин берди. Булар бизде Ырыс айыл өкмөтүнөн кошулуп атат. Эми фамилияларын окуп эле коеюн. Эң жашы 7 жашар бала. Булардын бардыгы контакттагылар, умурага барбагандар. Бардыгы дагы 4 адамдыкы уже анализ чыкты. Азыр 4 адамды тең алып барып жаткырабыз. Эң кичүүсү ошондо 7 жаштагы бала ооруга чалдыкты. Азыр 10 минутадан кийин биз жарандык коргоону комиссиясы уже чакыртылды. Бир 15 жарым сааттын ичинде биз уже кырдаалды карап туруп, область боюнча өзгөчө кырдаал киргизүү. Ошол эле кезде областтык ЧПК дагы чакыртылды. Ал менен кайсыл жерлерге чектөө киргизебиз. Кайсы айылдарга ошо адам кирбейт, чыкпайт, ошол жерде мындайча айтканда чектөөлөрдү алабыз. Ал бир жарым сааттын ичинде анын дагы уже чечимдерди кабыл алабыз. Себеп дегенде уже токтобостон көбөйө баштады, контакттар өтө көп боло баштады. Көчөдөгү элдерди дагы бир жолу мен суранып кетем, уже бардыңыздар ичкериге киргиңиздер. Бая мен информация берип кеткенде, обсервацияда 60 адам жатып атат. Бүт немеде турат. Бул 60 адамдын дагы коркунучу бар бизде. Аларды дагы биз дыкат көзөмөлдө туруп атат. Уже Сузак районунда 4 айыл өкмөт деп атталып атат. Бул 4 айыл өкмөт өтө чоң калктын саны жашайт. Сузак айыл өкмөтүндө билесиздер 40 миңге жакын, Ырыс айыл өкмөтүндө деле 38 миңге жакын, Атабеков айыл өкмөтүндө 8-10 миңге жакын калк жашайт. Орто эсеп менен биздин эсеп менен уже 150 миңдей калк жашаган аймактар да уже өзгөчө кырда мындайча айтканда оорулар катталды. Ушул айылдагыларга мен суранып кетем, урматтуу жарандар, ушул айылдарга кирбөөнү тыюу салабыз. Сиздерден сураныш, кирбеңиздер, ден соолук керек болсо, ушу 3-4 мен азыр атын айтып кеткен Сузак, Атабеков, Ырыс айыл аймактарынын аймагына кирбешти бардыңыздардан суранып кетем. Кандай маселе болбосун ал аймактарга кирбешке аракет кылыңыздар. Себеп дегенде оору мындан ары да таркап кетпесин, биз алдын алышыбыз керек. Көчөдө жаш балдар менен жүрсө, биз азыр өзгөчө кырдаал киргизгенден уже чара көрүшүп баштайбыз. Ошон үчүн ушул жактарын жакшылап көзөмөлгө алыңыздар. Жалпы Сузак районунда 12 болду азыркы күндө. Ошондо 5 коронавирус уже аныкталды. Буларда коронавирус аныкталды деген жарандар. Тең жөн эле контактта болгондор? Булар контактта болгондор, эң кичүүсү 7 жашар. Булар Ырыс айыл өкмөтүндө тургундар. Изоляцияга алынгандар барбы? Шектелип атып анализ алып карап. Обсервацияга алынгандар бар. Обсервацияда ошо 60 адам, азыр ошолордун дагы анализдерин жөнөтүп атабыз. Ар саат сайын бизге лаборатория берип атат. Мен бая айткам 40 адамдыкынан 5 чыккан деп, азыр бир 5-10 адамдыкынан жакындан эле уже бизге 4-өн чыгарып берип атат. Мына ошо анан лаборатория боюнча, көчмө лаборатория боюнча уже биздин медиктер айтты, азыр уже Жалал Абад шаарына кирип келип калды. Уже ушул жерден анализ чыгарып, ушул жерден уже инфекционныйга жаткырышты баштайбыз. Азыр жарандык коргоонун чакырдык.
бардығы келіп олтат, бір 5-10 мүнөттүн ичинде уже биз чечим кабыл алабыз. Эми азыр калктын санын санайбыз, бардык нерселерди санайбыз. Анан ушу Ош-Бишкек жолунда автоунаалар каттай берет анда? Ош-Бишкек жолунда автоунаа азырынча чектөө киргизе албайбыз, себеп дегенде каттоо үзүлбөйт, бирок Ош-Бишкек жолда ар бир районго уже блокпосттор коюлат. Ар бир адамды каралат, кулоорлоонот, мындайча айтканда түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкө аракет кылабыз. Биз суранып кетет элек, өзү негизи Жалал Абад областынан сырттан келбешти элди биз суранып кетет элек. Ошол эле Бишкек шаарынан башка жактагыларды эми бүгүн ушундай темп менен кетип атат. Республикалык деңгээлде да уже каралса керек деп ойлойм. Уже каралып атат азыр. Ошон үчүн мен элди суранат элем. Областтардын ичинде бизге Жалал Абад областынан сырттан келбегенге аракет жасаңыздар. Бүгүндөн баштап биз мына областтык штабта дагы, өзүбүздө ушул мэриянын штабында дагы ал жерде буйруктун негизинде штаб түзүлгөн. Азыр областтык штабта дагы, мэриянын штабында дагы чечим кабыл алдык. Бүгүндөн баштап шаардагы бардык ири соода түйүндөр жабылат. Анткени мына көрүп атасыздар, буга чейин дагы 5 факты катталды деген маалымат официалдык түрдө таркалды. Аны азыр областтын ыйгар мукты өкүлү өзү дагы айтты. Анын негизинде шаарыбыз областтын борбору болгонуна байланыштуу бүгүнкү күндө шаарга келген адамдардын саны аябай көп болуп атат. Бүгүнкү күндө маалыматтын балким элдерге жетпей аткандыгы же толук кандуу баягы бир ынанбай атканданбы, шаарга келип аткан элдердин потогу көп болуп атат. Анын негизинде биз бардык ушул соода түйүндөрүн жаба баштадык. Мисалы бир эле мисал айтайын, кече эле күнү биз байкадык, анткени баягы штаб иштеп атат. Кадимкидей эчтеке болбогондой биздин ошол негизги болгон Шабдалзар базарда балдарын ээрчитип алып, кийим кече соода сатык менен алек күнүмкү турмуш эчтеке болбогондой эле. Жаш балдар көчөдө көп, кадимкидей маршруткада элдердин саны көп. Ошондуктан биз бүгүндөн баштап шаар ичиндеги муниципалдык автобустар биз буга чейин токтотконбуз. Бүгүндөн баштап жанагы шаардын ичиндеги бардык каттамда жүрө турган микроавтобустарды токтотабыз. Мындан сырткары борбордук базарда Ноорус базары бар, ал жерде да кийим сатык, ал жерде дагы күнүмкү эчтеке болбогондой элдер кадимкидей жүрөт. Ошондуктан биз баягы алдын алуу максатында бүгүн ички иштер башкармалыгы менен биргеликте мэриянын кызматкерлери бардык шаардагы соода түйүндөрү жабылып атат. Бир гана азык түлүк боюнча ушул борбордук базар жабылбайт, мындан сырткары аптекалар жабылбайт. Калган бардыгы оюн зоок болобу, соода сатык болобу бүт бардыгы жабылат. Мындан сырткары урматтуу шаардыктар, сиздерден көптөн көп суранып кетет элек. Биз муну кайдыгер баягы карабастан ар кимибиз өзүбүздү сактасак, биз башка бирөөнү да сактайбыз. Бүгүндөн баштап шаарда мына азыр мэриянын кызматкерлери чыгып, мындан сырткары атайын техникадан сыртка чыгып атат. Жанакы громкоговорителдер менен шаарды кыдырып, шаарыбыздын тургундарына маалымат иретинде айтылып жүрүлөт. Мындан сырткары шаарыбызга блокпосттор коюлат. Бул областтык ушул баягы штабтын чечими менен биргеликте ушундай иштер аткарылат. Эң негизгиси ушул баягы продукттар түгөнүп калса, башка болсо биз көрүп атабыз. Кичинекей жаш балдар менен дагы баягы колунан жетелеп алып, бериштип алып көчөдө жүргөн адамдар көп. Ошондуктан ушунун баарын токтотушубуз керек. Шаарда эч ким болбош керек. Ушул оорун алдын алуу боюнча баягы азык түлүккө же аптекага десе, ошол бала чакасы жок бир жаран өзү гана келип, керектүү нерсени алып эле кайтып үйдөн чыкпаш керек. Ошондуктан шаарда күндүзү дагы, түндөсү дагы ошол ички иштер башкармалыктары менен биргеликте түндөсү дагы рейд болот. Бүгүндөн баштап бардык каттамдар, бардык соода түйүндөр жабылат. Мындан сырткары соода түйүндөр десек, биз бир гана биздин шаарыбызда баягы ири соода түйүнү болгон Шабдалзар базар же Ноорус базар же Мадумарата базары эмес, биздин баягы ЦУМ дагы жабылат. Ал жерде айрыкча ушул баягы телефонго барган жаштарыбыз, студенттер болобу, мектеп окуучулары болобу аябай көп. Ошондуктан бүт бардык соода түйүндөр баягы менчигинин түрүнө карабастан жабылат. Ошондо шаарга өзгөчө кырдаал киргизилип атабы же адамдарды чектөө коюп атат? Азыр эң негизгиси биз бүгүндөн баштап баягы штабтын чечиминин негизинде чектөө киргизип атабыз. Банктар пока ишин жүргүзө берет. Анан баягы мэриянын кызматкерлери бүгүнкү күндө өзүнүн ишин алып бара бермекчи. Анткени түшүндүрүү иштери болобу, башка эң баягы необходимый гана жумушка керектүү гана кызматкерлер жумушта болот. Калгандардын баарысы бүгүндөн баштап үйүндө болуш керек. Эч ким эч жака чыкпаш керек. Учурдан пайдаланып шаардыктардан түшүнүү менен сиздерден көптөн көп биз өтүнөбүз, суранабыз, ушул шаарга жөнү жок чыкпасаңыздар. Кайсыл жерге, канча жерге пост коюлган? Биз азыр штаб чечип атабыз. Шаарга негизинен билесиздер, Жалал Абад шаарына негизги болгон бул 3 тараптан кирет. Бул биринчиси ушул Ленин көчөсү аркылуу кирет. Экинчиси сиздер билесиздер, мына Барып тараптан келатканда Куркура аркылуу кирет. Үчүнчүсү Благовещенко тараптан келатканда кирет. Азыр биз
областтык ички иштер башкармалыгына дагы кеңеш утабыз. Ушул негизги болгон баягы поток ушул тараптардан кирчү эле ушул жерге чектөө киргизсек деген сунушубузду айтып жатабыз. Бирок шаарда кантип иштегендер кандай болуп жатат? Шаарга кире тургандар кандай болот? Эми биз азыр аны карайбыз, азыр чечим кылып атабыз. Кээ ушул эле шаарда баягы эмгектенген кээ бирки биздин жарандарыбыз тилекке каршы баягы Сузак районунда жашашат. Аларга ошто блокпосттон өтүп, баягы күнүмдүк жумушун кылыш үчүн балким биз атайын пропуск кылабызбы, же атайын бир спецпропусктардын негизинде гана кирип чыга турган чечимге азыр келебиз. Штаб аны талкуулап атабыз. Анын негизинде кошумча ушул кызматкерлерге маалыматты беребиз. Анда башка тургундарга шаарга келеткандарга келбей эле тургула деп эскертип кетти. Сөз түрдө мен суранып кетем. Жалал Абад шаары баягы областтын борбор болгонуна байланыштуу бул бир эле Сузак районунун тургундарына тиешеси жок эмес. Бул ошол эле бизге жакын болгон Базар Коргон району болобу, Нокен району болобу, баардыгыбыз өз үйүбүздө бир эле райондон келген эмес. Даже ушул шаарыбыздын тургундары дагы үйдөн чыкпай турушун биз өтө көптөн